жөнөкөй журналист эмеспиз, жөнөкөй журналисттердей бизди кабыл албагыла. Чынын айтыш керек, мен алыстан келгем, катаал шартта. Мугалим кандай экендигин мен университеттен мындай көзүм ачылды да. Ачык айтканда журналистика бул өз саясатта. Жогорку кеңешке барууга жана ошол жерден бийлик бутагына ээлешип, мандат алып калуума мен толук көркүмдүү ишенип турам. Кайсы бир личностьти колдоп, же анын артынан ээрчип алуу мен оюмча акылсыздык деп ойлойм. Президенттер ушу чындыкты уккусу келет, бирок жанындагылар жеткизбейт депчи. Мен бүгүнкү президенттен деле ошону көрүп атам. Сизде популист дегендерге кандай жооп берип жүрөсүз? Ошол Эдил мырза көзөмөлдөп аткан тармак, бул тармакта чирип бүткөн туура эмес нерсени мындай кээ бир адамдар каратып туруп танат да, мисалы мындай кызылдай акмакчылык кылып атат. Мындай мыйзамды бузуп атат да, бирок мындай танып жүзү жоктук кылып атканда чыдабай кетесиң да. Таксовать этип кеткем, чынын айтайын. Такси кылып, жаңы баштаганда такси кылып, бош учурда съемка кылып, ушундай кылып иштелип элек. Анда мен сизге каражат берип атпайм. Сиз мисалы мен мисалы албайм. Боорукермин. А бирок элди аябай, элди ушундай эзген адамды мен аягым келбейт да.